Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Анын ичинде Бишкек шаарынын Ленин район тургундары, менин шайлоочуларым. Урматтуу шайлоочулар, мына 15 күн калды сиздер келип добуш бере турган күнгө. Бүгүнкү күндө сиздерди аралап, эл кыдырып, талапкерлер аткарылбас убадаларды берип, жол салам, свет салып берем, мектеп, больница салап берем деп жүрүшөт. Сиздер аларга ишенбеңиздер. Себеби буга чейин дагы шайлоолорду башыңыздардан өткөргөнсүздөр. Көпчүлүгү айткан убадаларын унутуп, сиздерге шайлоо убагында бир көрүнүп коюп, ошону менен жок болуп кеткен. Ал эми жол, свет, суу салуу бул депутаттын иши эмес. Депутаттын иши мыйзам жазуу. Элдин кызыкчылыгына иштебеген мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип, керек болсо элдин көйгөйү чечилбей аткан маселелерде жаңы мыйзамдарды жазып, ошону эл үчүн иштетүү. Мен сиздерге жол, свет, суу салып берем деп айтпайм. Салып да бербейм. Себеби бул депутаттын кыла турган иши эмес. Бул жергиликтүү бийликтегилердин, акимдердин, мэрлердин аткара турган киши. Ошон үчүн алар аким болуп, мэр болуп иштеп отурат. Жогорку кеңештин депутаты катары сиздер мага ишеним көрсөтүп шайлап берсеңиздер, мен жогорку кеңештин депутаты катары сиздердин кызыкчылыкты жогорку кеңештин трибунасынан коргоп, ошол жерден сиздердин көйгөйлүү маселеңерге республикалык бюджеттен акча каражаттарын бөлдүртүп, ошол каражаттардын сиздердин маселеге туура жетишине көзөмөл кылып, акимдерди, мэрлерди мен иштетип бере алам. Себеби деген көпчүлүк маселе акча каражаттын жоктугунан чечилбейт. Көпчүлүк маселе мыйзамдардын, мыйзамдык актылардын чийкилигинен чечилбейт. Ошолордун баарын аткаруу үчүн мен жогорку кеңешке талапкер болуп катталып, ошол жака аттандым. Мен мына 32 жылдан бери ушу сиздердин катарыңыздарда эл менен чогуу жүрөм. Өзүм жөнүндө кыскача токтоло кетсем, мен 1966 жылы 28 ноябрда Талас областынын Талас районундагы Талдыбулак айылында Чабандын үй бүлөсүндө туулгам. Баягы мектепти бүтүп, армияга барып, кызмат кылып келгенен айылда эмгек жолумду улантып, кийин ошол кездеги Союз тарагандагы кыргыз жаштарынын сырткы жана ички миграция болуп аткан толкунуна кабылып, мен да Бишкек шаарына ички мигрант болуп келгем. Ар кандай иштерде иштеп жүрүп, ошол кезде батирлеп, үй жок, өз жеринде өгөйлөнгөн кыргыз жаштарынын толкунуна кабылып, ошол кездеги кыргыз жаштары Бишкек ыктыярдуу коому деп уюм түзүп, эл ошол жерден мени төрага кылып шайлашкан. Бул коомдук уюмду мен жетектеп, ошол коомдук уюмдун башкармалыгы, коомдук уюмдун топ башылары, коомдук уюмдун аялдар комитети менен биргеликте, аксакалдар кеңеши менен биргеликте биз көп иштерди кылдык. Эч кандай мыйзамды тебелебей, өзүбүздүн талаптарды өкмөткө туура жеткирип, ошол мезгилде өкмөт тарабынан 961 гектар жерди бөлдүрүп алып, Арча Бешик деген конушту түптөгөнбүз. Бүгүнкү күндө Арча Бешик конушунда 45-50 миң адам жашап атат. Кичине ошол мезгилге көз чаптыра кетсем, ал кезде жаңы конуш дегенде жашоо оор болгон. Күнүмдүк жашоого керек болгон, жол, свет, суу маселеси жок болгон. 2-3 жылдап свети жок. 5-6 километрден суу ташып ичкен күндөрүбүз өткөн. Ошол кезде биз айтчу элек, биз көргөн кыйынчылыкты биздин балдарыбыз көрбөсүн. Биз кыйналсак дагы балдарыбызга жаркын келечек үчүн жаркын, жарык жол, туура жол чаап берели деп. Ошол үмүтүбүз, ошол тилегибиз бүгүнкү күндө аткарылды. Баарыңыздар күбөсүздөр. Арча Бешик бүгүнкү күндө кандай айыл болду. Ошондо төрөлгөн наристелер бүгүн 32 жашка чыгышты. Бул жерде Арча Бешик деп ат коюлуп калышынын чоң сыры бар. Себеби деген
үйсүз талалап жүрген жаштардын дээрлик бары жер алганда сүйүнүп, ушул жерден биздин балдарыбыз төрөлсүн, кыргыздын саны көбөйсүн деп тилек кылып, Арча Бешикте термелсин деп Арча Бешик деген ат коюлган. Бүгүнкү күндө Арча Бешик конушу шаардагы эң алгынкы инфраструктурасы өнүккөн конуштардын бири. Бул кызматта 14 жыл эмгектенип, андан кийин 2005 жылкы элдик революциядан кийин Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясынын акиминин орун базары болуп кызматка дайындалгам. Бул кызматка дайындалганда ушул райондогу бардык жерге тиешелүү, курулушка тиешелүү маселелерди мен өзүм аралашып, өзүм көрдүм. Шаардын ичиндеги 50-60 жыл түптөлүп калган конуштар, микрорайондор бардык жерде маселе көп болгон. Ал маселелердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө да чечилбей турат. Ошону чечиш үчүн, ошол көйгөйдү толук чечилбесе да, ошолордун жеңилдетип берүү үчүн мен жогорку кеңешке аттандым. Мен сиздер менен чогуу иштеп, эл кыдырып, сиздердин көйгөйдү ичинен билген инсан катары, Кудай буйруп, ишеним көрсөтүп мени шайлап алсаңар, менин бир бутум ак үйдө, бир бутум силердин жашаган жериңерде болот. Мен ак үйдүн ичине кирип, бекинип отуруп албайм. Мен эл менен жүргөн адаммын. Мен силердин араңарда болом. Силердин көйгөйдү жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүп, колуман келишинче силерге тоскоолдук болуп жаткан кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Кээ бир мыйзам актыларын толуктайбыз. Кээ бир мыйзамдарды жаңы кайтадан жазып чыгууга туура келет. Ал эми республикалык бюджет бөлүнүп атканда мен сиздер шайлаган депутат катары республикалык деңгээлде чечилчү силердин маселеңерге республикалык бюджеттен акча бөлдүргөнгө мен болгон күчүмдү жумшайм. Себеби акча жок болсо, миң айтсак дагы, миң кыйкырсак дагы маселе чечилбейт. Ошондуктан, урматтуу менин шайлоочуларым, бардык талапкерлердин укугубуз бирдей, бирок деңгээлибиз ар кандай. Аны таразалап, кимге сиздер жакын экенин өзүңүздөр алаканыңарга салып калчап, туура добуш бергиле. Депутат кылып шайлап алыш оңой. Анан ошол депутатка барып жоолугуш, ошону табыш кыйын. Урматтуу менин шайлоочуларым, биринчи кезекте биздин тагдырыбызды Аллах Таалам карап, Аллах Таалам чечет. Андан кийин эле биздин тагдырыбыз сиздердин колуңуздарда. Туура ой толгоп, сиздер үчүн иштей турган кишиге добуш бериңиздер. Сиздер үчүн иштей турган киши мына менмин. Мага добуш берсеңер, мен силер үчүн иштеп берем. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Меня зовут Андрей Скорняков. Я зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Джогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу. Немного о себе. Я родился в 1978 году в городе Бишкек. Как и все советские дети, ходил в детский сад, потом в среднюю школу. Посещал музеи, кинотеатры, планетарий. В школе регулярно участвовал в олимпиадах по физике, химии и информатике. По окончании политехнической школы приобрел специальность программиста-бухгалтера. Затем поступил в Кыргызский государственный национальный университет по специальности электроника и микроэлектроника. В те времена еще работал Орловский горно-металлургический комбинат, и кафедра технологий, материалов и компонентов электронной техники готовила для него кадры. По окончании университета получил степень бакалавра и поступил в магистратуру Кыргызско-Российского славянского университета по специальности физика. Затем работал на кафедре физики и микроэлектроники, занимался научно-преподавательской деятельностью, а также занимал общественную должность председателя Совета молодых ученых и студентов естественно-технического факультета. В то же время я обучался в аспирантуре. Но пока я обучался, предприятия в Кыргызстане постоянно закрывались. И вскоре стало понятно, что по моей специальности работать в нашей стране просто негде. Мне пришлось переквалифицироваться в специалиста по инженерным системам безопасности. Последние 10 лет моей работы связаны с золотым рудником Кумтор.
Я состою в партии коммунистов Кыргызстана и в данное время являюсь первым секретарем Бишкекского городского комитета партии. На моих глазах произошла приватизация государственных предприятий и окончательное уничтожение нашей промышленности. Новые хозяева предприятий фактически продали оборудование на металлолом, а помещения начали сдавать в аренду малым предприятиям. Тогда многие люди, в том числе и мои родители, остались без работы, и всем пришлось искать средства к существованию. Именно так я вспоминаю этот период. Переход от жизни к существованию. Республика с наукоемким, в том числе и космическим производством, превратилась в развивающуюся страну, полностью зависимую от импорта. И, к сожалению, до сих пор остается таковой. Частный бизнес способен поддерживать на плаву некоторые отрасли, но не способен развивать серьезное производство, требующее крупных вложений и имеющее долгую окупаемость. Иностранные инвесторы интересуются только нашими природными ресурсами, особенно золотом. Из экспортных ресурсов в нашей стране имеется в основном золото, запасы которого не безграничны, а также трудовые ресурсы, люди, работающие в ближнем и дальнем зарубежье. Больше половины трудоспособного населения нашей страны находится за рубежом, оторвано от семей родины, проживает в тяжелых бытовых условиях с целью заработать средства на покрытие естественных жизненных потребностей – жилье, питание, одежда. Следует отметить, что после серии мировых финансовых кризисов продолжается падение уровня жизни населения всех стран, в том числе и нашей. Защита Кыргызстана сегодня – это прежде всего восстановление экономики, возрождение промышленности и укрепление обороноспособности страны. Понятно, что в ближайшее время мы не в состоянии вернуть уровень промышленности времен СССР, но нам вполне по силам развивать сырьевое горное производство, с учетом наличия руд практически всех элементов таблицы Менделеева и опыта работы уникального высокогорного предприятия Кумтора. Наличие предприятий потребует подготовки высококвалифицированных кадров, а значит положительно скажется на уровне образования. Если же предприятия будут принадлежать государству, то вся прибыль также будет принадлежать государству, что выгоднее получения части прибыли в виде налогов. Кроме того, при наличии рабочих мест уменьшится трудовая миграция. Думаю, вряд ли можно оспорить тезис о том, что хозяином полезных ископаемых в недрах нашего государства является народ Кыргызстана. Понятно, что нашу страну пытаются использовать в своих целях мировые элиты, но мы должны помнить о том, что у нас есть свои интересы. Если им нужны великие потрясения, то нам нужна великая страна. Интернационализм, Кыргызстан наш общий дом, честь, правда и благо народа – вот наши истинные ценности. Уважаемые избиратели, я призываю вас в воскресенье 28 мая обязательно дойти до избирательного участка и отдать свой голос за свое будущее. Пусть это даже будет позиция против всех. Самое главное, чтобы не позиция дома на диване. Ну а лучше за номер 11. Кыргызстан, Менин Берекем. Чон Рахмат. Большое спасибо.